Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат программасы. Аны менен мен Жазгул Субалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөргө 58 бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Президент Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алтын сертификаттын ээси болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүн сыйлоо аземине катышты. Мыкты жыйынтыкка жетишип жатасыздар. Өндүрүш экономиканын өзөгү. Теңиртоо жергесинде өткөн 2023 жылы өндүрүш тармагы өрүш алды. Дубанда 65 чакан ишкана өз өндүрүшүн баштап, жаңы 730 туруктуу жумуш орду түзүлдү. Мызы дагы чыгат, торчосу дагы чыгат. Табиаты кооз, тоолуу облусубузга эс алып кеткендердин саны жылдан жылга арбууда. Келгендердин басымдуу бөлүгү байыркы кыргыз элинин жашоосун көрүп кетүүнү каалагандар. Бул жер туризмге ылайыктуу экен деп ошо жерди тандап, ошо жерде лескос менен договор кылып, ошо жерди алдык. Президент Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алтын сертификаттын ээси болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүн сыйлоо аземине катышты. Президент бардык бүтүрүүчүлөрдү жана алардын мугалимдерин бул ийгилиги менен куттуктап, жыл сайын жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган балдардын саны өсүп жатканын белгиледи. Бүгүнкү күндө 58 бүтүрүүчү алтын сертификат алууда. Араңарда 3 студент жогорку упай алды. Эми эмгегиңиздин үзүрүн көрөсүңөр. Жакшы окуп аракет кылып, бүгүн алтын сертификаттын ээси болуп атасыңар. Бул сонун куттуктайм. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча эң жогорку балл 234 баллды түзөт. Бул биздин билим деңгээлибиздин өсүп жаткандыгынан кабар берет, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы эң жогорку балл алган балдардын ийгилиги балдардын өздөрүнүн гана эмес, мугалимдеринин, ата-энелеринин да ийгилиги экенин баса белгиледи. Силер акыл айга, билим көккө жеткирет деген накыл сөздү көкүрөгүнө бекем түйүп, келечекте билим менен гана коомдо өз ордун табарыңарды аңдап билип, мугалимдин берген билимин мээге уютуп олтуруп, натыйжада жалпы республикалык тестирлөөдөн дагы мыкты жыйынтыкка жетишип жатасыздар. Мындан улам биз бүгүн алтын сертификат ээлеринин ийгиликтерин белгилөө менен билимге умтулуудагы эмгектин маанилүүлүгүн даңазалап, мектеп окуучуларынын демине дем кошолу, келечекке багыт алуусуна жол көрсөтөлү деп чогулуп олтурабыз. Мынакей быйыл өлкө боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө 50.740 бүтүрүүчү катышты. Дээрлик 1000дин бири болуп, 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болуп олтурасыздар. Мында эң жогорку балл алган Аминат Гардаева, Максат Оморов, Элнура Эркинбекова сындуу окуучуларыбызды өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн капиталдык реконструкциядан өткөн теплые ключи санаторийлик курорттук комплексине барды. Чүй облусунда жайгашкан аталган жай дарылоо, ден соолукту чыңдоо комплекси энергетика тармагынын кызматкерлери үчүн өндүрүштүн зыяндуу шарттарынан дарылоо, саламаттыгын чыңдоо жана эс алуу максатында ишке киргизилген. Аталган комплексте узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жасалган эмес. Бардык тазалоочу курулмалары жарактан чыгып, талаптарга жооп бербегендиктен санаторий жараксыз болуп калган. Өлкө башчысы дарылоо, ден соолук чыңдоо комплексин кыдыруу учурунда санаторийдин 6 айдын ичинде коттедждер оңдолуп, эмеректери жана электр жабдуулары жаңыланган биринчи бөлүгүн көрүп чыкты. Анда ошондой эле электр жарыгы жана интернет кошулуп, радондук сантехника калыбына келтирилген. Ар бир бөлмөдө смарт ачкычтар орнотулган, ашканасы жаңы жабдуулар менен модернизацияланды. Мындан сырткары тейлөөчү кызматкерлер үчүн имарат курулган. Президент Садыр Жапаров дарылоо, ден соолук чыңдоо комплексин көрүп чыккан соң санаторийдин кызматкерлери менен маектешти. Мамлекет башчысы кызматкерлердин ойлорун угуп, президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевке ден соолукту чыңдоо комплексинин кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселесин кароону тапшырды. Нарында мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткен 8 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Нарын облустук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышына карата жүргүзүлгөн текшерүүдө Нарын районунун Меңбулак айыл аймагына караштуу Карабүк участкасындагы жалпы аянты 8 гектарды түзгөн жер тилкеси 2018 жылы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан 6 жарандын жеке менчигине мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Облустук прокуратура укук аныктоочу иш кагаздарды жокко чыгаруу максатында сот органдарына доо арыз менен кайрылып, ал толук канааттандырылып, буйруктар жараксыз деп табылды. Анын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын
Саран облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө прокурордук актысы келтирилип, жыйынтыгы менен жалпы баасы 9 миллион 600 миң сомду түзгөн 8 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Кыргызстанда алгачкы жолу боору алмаштырылган бейтаптар үйүнө чыгарылды. Бүгүн 10 июлда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына барып, боору алмаштырылган 2 бейтаптын абалы менен таанышты. Bir ай бою дарыгерлер бейтаптардын абалдарына дыкат көзөмөл жүргүзүп турушту. Бейтаптардын гемодинамикалык жана биохимиялык көрсөткүчтөр боюнча тесттери, ошондой эле УДИ жана компьютердик томографиялык изилдөөлөрү оң натыйжаларды көрсөттү. Учурда реципиенттердин боору ийгиликтүү иштеп жатат. Бейтаптар президент Садыр Жапаровго, министрге жана операцияга катышкан бардык медициналык кызматкерлерге ыраазычылыктарын билдиришти. Теңир Тоо жергесинде өткөн 2023 жылы өндүрүш тармагы өрүш алды. Дубанда 65 чакан ишкана өз өндүрүшүн баштап, жаңы 730 туруктуу жумуш орду түзүлдү. Аймактагы орто жана чакан ишканалар өнөр жайды өйдө көтөрүүгө өбөлгө түзүп, жумушсуздуктун санын бир топ кыскартты. Чакан айылда түзүлүп ийгиликтүү иштеп жаткан ишканалардын бири Нарын районундагы Миңбулак айылындагы мык жана тор чыгаруучу ишкана. Учурда иш ыргагы кандай жүрүп жатат? Кабарчыбыз Жипара Насырованын материалында. Элмир Асеков Миңбулак айылына ачылып иштеп жаткан мык жана зым тор чыгарган ишканада 5 айдан бери эмгектенет. Учурда иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Асековдун айтуусунда буга чейин мигрант болуп бир топ жактарга иштеп келген. Ал эми чакан ишканага кирип, чет өлкөлөрдөн тапкан акчасын өз жеринде үй бүлөсүнүн кашында туруп эле табууда. Тапса болот да. Эми айылда шаар жеринде, чет жерлерде жүргөндө көбүнчө тамак ашыңа, анан жатаканаңа ушинтип көп кете берет да. Эми биздин үйүбүз бар, эми продукту бир аз алып коебуз, кенен жетет да. Басып турганыбызга кенен жетет. Миңбулак айылындагы мык жана тор зым чыгаруучу ишканада өндүрүлгөн продукция аймакта жүрүп жаткан ирригация, курулуш жана башка бир катар тармактарга колдонулууда. Ишканада өндүрүлгөн курулуш материалы Нарын районундагы керектөөнү толук жабары күтүлүүдө. Жана 10дон ашык айыл тургуну жумуш орду менен камсыз болгон. Мыгы дагы чыгат, торчосу дагы чыгат, могу жана жайыт маселелери боюнча ошолорго сеткаларды түйүп чыгарабыз. Муктаждыктарыбыз жок. Азыркы учурда жалаң ушул айыл өкмөтүбүздүн жайыт жерлерин тозуу боюнча, ошолор боюнча иштеп иш алып барып берип атабыз. Аталган чакан ишкананын ишинин шыдыр кетүүсү үчүн бардык шарттар бар, бирок бул жай кышында иштөөгө ылайыкташкан эмес. Мындан улам учурда жылы бою иш үзгүлтүккө учурбосу үчүн Миңбулак айыл өкмөтүнүн бюджетинен 700 миң сом акча каражаты бөлүнүп, жылуулоо пландалууда. Имаратынын кичине жылуулоо маселеси болуп атат. Анткени Нарын жергесин өзүңүздөргө белгилүү болгондой кыш мезгили көбүрөөк болгондуктан, кыш мезгили токтоп калуу коркунучу бар. Ошондуктан Миңбулактын аймагынан өнүктүрүү фондунан бир 700 миң карап беребиз деп атышат жылуулоо маселесин. Аймактарда жанданган кичи өндүрүштөр өнүгүүгө өбөлгө, өндүрүлгөн товарлар ички керектөөдөгү муктаждыктарды канааттандырып, аны менен катар сыртка экспорттоо пландалууда. Бул үчүн коңшу өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Табиаты кооз тоолуу облусубузга эс алып кеткендердин саны жылдан жылга арбууда. Келгендердин басымдуу бөлүгү байыркы кыргыз элинин жашоосун көрүп кетүүнү каалагандар. Мындан улам облус аймагындагы туристтик жайлардын 95%дан ашыгы улуттук каада салттардын негизинде кызмат көргөзүшөт. Алар кыргыз элинин улуттук даамдарын, колдонгон буюм тайымдарын тааныштыргысы келишет. Каада көргөзүп каражат тапкандардын иши туурасында кийинки материал. Алдыдагы күндөрдө келчү чет элдик эс алуучулар үчүн сүт азыктарын даярдоого карата саанын саап жаткан Айгүл Жумакадырова үй бүлөсү менен көп жылдардан бери Эки Нарындын ажайып жайлоолорунда турист тозуп кызмат көргөзөт. Саякатчыларды тозуудагы алардын негизги артыкчылыгы эс алууга карата түзүлгөн шарт улуттук негизде болгондугунда. Сүт азыктары боюнча айранды, быштакты аябай баалашат. Тамак аш боюнча туураган эт деп, 5 бармак деп аябай дешет. Ошонун кесмелерин бүт колго кесип беребиз.
бышырып. Ошо кухня ичинде дагы өзүнчө бир кызыгышат да, кирип тамак жасап атканыбызды. Алар көбүнчө ушундай колго жасалган биздин экологически чистый ушундай тамак аштарды жегенге аракет кылышат дагы, ошолорду талап кылышат. Мына ушул жайды мындан туура 20 жыл мурун экинарындык агайыны негиздеген экен. Башында алар жөн гана жаратылыш койнунда эс алуу үчүн келгендерге жашаган боз үйлөрүн бир күнгө бошотуп берип жүрүшсө, кийин кыргыз каадазын көргөзүү менен каражат тапса болоорун аңдашып жайлоодогу ишкерликке өтүшкөн. 2005 жыл болса керек, ушул айылга бир туризм боюнча ким иштейт дегенден ушул биздин семья баарыбыз чогулуп туруп, байкемдер, инелер болуп чогулуп, ушу туризмди биз баштадык эле. Ошондо келип окутушуп бизге мындай тозот, тигиндей тозот деп окутушканда, анан ошондон туризмден ушул байкем раматтуулук өтүп кетти. Байкем экөөбүз калып бир туугандар ичен экөөбүз тосуп жүрдүк ушуга чейин. Ылдыйкы мындан 1 километр жерде, жайык жерде отурчубуз, анда турист деле келбейт. Бир турист келсе сүйүнүп калчубуз, тосуп эле ошону эле. Анан кыргыз коноктор көп келчү, чоңдор келчү, ошону эле тосчубуз. Эми бияктан бул жер туризмге ылайыктуу экен деп ушул жерди тандап, ушул жерди лескос менен договор кылып, ушул жерди алдык. Бул жакка эс алып келгендер, айрыкча чет элдиктер кыргыз үйлөрүнө жатып кетүүнү каалашат. Ага жараша анын ичиндеги буюм тайымдар нукура болуусу шарт. Бирок ошол эле маалда талаптагыдай ажаткана, чайканганга бөлмө болуусу абзел. Бул талаптарды аткаруу боюнча ишкерлер жайлоого шаардагыдай шарт менен ажаткана душ курушуптур. Бирок айрым органдар бул аракеттерин мыйзамсыз деп баалап курулган курулмаларын бузууну талап кылып жатыптыр. Туристтер мисалы үчүн биринчиден могу туалет туш дейт да. Туалет туш дейт. Туалет тушту стандарт түрүндө стандартка ылайыкташтырып курайын деп курсаң, аны келип экология жагы, мамлекеттен дагы бир мекемеси келип кайра кысым калат. Мындай курганга болбойт деп. Себеби бул таза туристтер экология ушундай жерге келет, айыл арасына көп келе бербейт тоо ташка. Бул тоо ташка кандай конструкция менен курсуңар керек. Мындай септикке туалет салбашыңар керек дегендей көптөгөн жактар бар. Бир жагынан болсо бир жагынан кыйналасың. Аны менен бирге келгендерге улуттук ашкана жакындан тааныштырылып, тамактардын түрлөрүн жазалышы дагы көргөзүлөт экен. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн уюшулгандыгынын 98, кайгуул күзөт кызматынын уюшулгандыгынын 45 жылдыгына карата милиция кызматкерлери арасында волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Бул оюн аталган кызматтардан бир күнгө туура келген кесиптик күнүнө карата уюштурулган. Ага жалпысынан 10 команда катышып, 2 тайпада беттеш өткөрүштү. Иш-чара адаттагыдай эле саптык тизилүү менен башталып, айрым кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Тема боюнча кабарчыбыз баяндай. Болот Эламанов жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө бир топ жылдан бери эмгектенип келет. Анын командасы бүгүн кесиптик күнүнө карата уюштурулган мелдешке кызуу даярдык менен келишкен. Жол эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөгөндөр биринчи оюнун алар менен катар кесиптик күнүн белгилеп жатышкан кайгуул күзөт кызматы менен өткөрүштү. Болот мырза бул беттеште байланыштыруучу оюнчунун милдетин аткарып, командасынын чабуулдук өңүтүн күчтөп берди. Натыйжада тең атаандаштыкта өткөн оюндун 3 бөлүгүндө алар жеңишти камсыздашты. Буга чейин даярданып келгенбиз. Кудай буйрса даярдыктар жакшы болчу. 1 ай мурун заявкалар берилген. Мына бүгүн кайгуул күзөт кызматы менен биргеликте атсалышып атабыз. Бул А группасында 4 команда болгон. Ошо 4 команданын биринчи оюнду биз баштадык. Кудай буйрса жеңишке ээ болдук. Кудай буйрса дагы топтогулук. Дагы жеңебиз го деп үмүттөмүн. Кудай буйрса. Спорттук иш-чара адаттагыдай эле милиция кызматкерлеринин сапка тизилүүсү менен коштолду. Кесиптештердин майрамы менен куттуктаган Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Сапарбек Асаналиев айрым кызматкерлерге ички иштер министрлигинин жана башкармалыктын сыйлыктарын тапшырды. Ушулардан тиги мынакей эртең келечекте участковой болот, опер болот, андан тышкары жетекчилер да болот. Мынакей биздин тиги министрликтин көп жетекчилери тиги именно ППС ГАИдан чыккан. Ушу кызматтарын ушу силерге алган милдеттерди каалайбыз.
Быйыл жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө 88 жыл толду. Тактап айтканда 1936 жылдын 3-июлунда аталган кызмат түзүлгөн. Ал эми мындан 45 жыл илгери дал ушул күнү кайгылуу күзөт кызматынын өзгөчө ротасы уюштурулган. Бул тармакта иштегендердин биринчилери айдоочулардын, жүргүнчүлөрдүн жол эрежелерин туура сактап, кырсыксыз жол жүрүүлөрүн камсыздашса, экинчилери коомдук коопсуздукту көзөмөлдөп, кылмыштуулуктун алдын алуу багытында иш алып барып келишет. Айдоочуларга дагы ден соолук каалап, ошолордун дагы тынччылыгын, аманчылыгын, именно жолдо жүргөндө дагы эс алып, айдаганга, ошол правилаларды сактаганга айтып кетет элем да. Бул турнирдин өтүшүнүн негизги максаты кызматкерлердин арасында эң биринчи ынтымакты бекемдөө, ден соолуктарын чыңдоо жана бири-бири менен болгон алака мамилени биргеликте мындай түз алып жүрүү максатында өткөрүлүп жатат. Эки тайпада оюн көргөзгөн командалардын жогорку упай топтоп суурулуп чыккан командалар жарым финалда оюн көргөзүшөт. Беттештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө кубок, медаль, дипломдор тапшырылат. Максат Абдрахманов, Султан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Кыргыз темир жолу олуттук компания мамлекеттик ишканасы учурда балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолун куруу боюнча жеринде тийиштүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Долбоорго ылайык балыкчы Кочкор темир жол тилкеси 37-чакырымдан 43-чакырымга чейинки аралыкта аска таштарды бойлоп өтөт. Ошондуктан курулуш иштеринде бургулоо жана жардыруу жумуштарын жүргүзүү зарыл болот. Буга байланыштуу президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жардыруу тар шарттарда жүргүзүлөрүн белгилеп, ага жакын аймактагы калктын коопсуздугун алдын алууну эскертип, тийиштүү органдарга тапшырма берди. Маалыматка караганда, курулуп жаткан темир жолдун белгиленген тилкесинде бургулоо жана жардыруу иштери ушул жылдын 12-июль күнү саат 13:00дөн саат 14:00га чейин жүргүзүлөт. Жардыруу унаа жолго жана кабелдик байланыш линияларына жакын жерде тар шарттарда өткөндүктөн ошол аймакта адамдардын коопсуздугун камсыздоо максатында ар кандай болуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору кырсыктарды алдын алып, атайын блокпостторду уюштуруу тапшырылды. Ошондой эле жакын жайгашкан калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, байланыш каражаттарын үзгүлтүүгө учуратпоо жагы эскертилди. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.